Бактысыз адам. Бир карыя өзүн дүйнөдөгү эң бактысыз адаммын дечү экен. Анын чөгүнкү маанайы болор болбос нерселерге кейип кепчигени, качан болбосун салыңкы кабагы менен наалып жүргөнү кыштакталардын баарын тажатып, чарчатып бүтүптүр. Мен бактысызмын деп какшана берген абышка башкаларга да бактысыздыктын маанайын жайылтып жаткандай туюлчу. Анан да барган сайын пейили тарып, сөзү ууга айланып, элди өзүнөн жаа бою качыра баштайт. Ошентип жүрүп абышка 80 жашка да жетиптир. Так ошол кутман курака жеткен күнү ал күтүүсүздөн өзгөрөт. Ой, бүгүн абышканын ууртунда жылмаюу пайда болуп, жүзү да бир башкача болуп калыптыр. Бүгүн ал бактылуу экен деген уудуу кеп айылга желдей тарайт. Нече жылдардан бери анын жылмайганын көрбөгөн кыштактагылар кана көрөлүчү деп кызыгып, биринин артынан бири келип олтуруп, короосуна эл батпай кетет. О жарыктык, сага эмне болду? Жашырбасаң айт баарыбызга, дейт ага теңтүш жолдошу. Ушунча жылдан бери баарынын жүрөгүн өйүтүп бүтүптүрсүң. Болбосо сенин ачык кабагыңды көрөлү деп ушунча адам көчүп келет беле корооңо. Эмне болду сага? Анда абышка кебелбей арсак терсек тиштерин көрсөтүп күлүп. Мага эч нерсе болгон жок. Болгону 80 жыл бою бактылуу болоюн деп тырышсам да, анымдан эч майнап чыкпады. Анан бактысы жок эле жүрөйүнчү, өсөрүм эмес өлөрүм калыптыр деп ойлондум да, бүгүн жерибиздин кооздугун, неберелеримдин жоруктарын көрүп алып, жөн эле сүйүнүп олтурам деген экен элди таң калтырып. Бактылуу болуш үчүн күнүмдүк майда нерселердин баарын сүй. Булуттардын көчкөнү, жалбырактардын шыбыры, чийт эткен таранчылар, аркы терке өткөндөрдүн жүздөрү, ушулардын баарынын өзүнчө бир улуу ырахатын тапса болот. Аягы